Өлкө эгемендүүлүккө ээ болгон чейрек кылым ичинде көп нерселер өзгөрдү. Бүгүнкү күндө жеке менчик жана эл аралык соода мамилелери деген түшүнүктөр экономикалык өнүгүүнүн өзөгүн түзүүдө. Бирок бул аралыкта рынок экономикасынын шартында эпизоотиялык жана тамак аш коопсуздугун камсыздап, эл аралык соода мамилелерин түзүп, экономикалык өсүүнү шарттай ала турган кыргыз ветеринария системасын түптөй албадык. Бул тармакка жеткиликтүү көңүл бурулган да эмес. Бул абалда көпкө турууга болбойт эле. Андыктан бул жерде жаңычылык киргизүүнүн деле кереги жок болду. Болгону сыноодон өткөн эл аралык тажрыйбаны колдонуу туура кадамдардын бир катары каралышы керек болгон. Ошентип жеке ветеринардык кызматты жөнгө салуунун жана өнүктүрүүнүн эл аралык таанылган модели болуп эсептелген ветеринардык палата түзүлдү. Ветеринардык статуардык орган же ветеринардык палата институтун киргизүү жөнүндө саясий чечим 2008 жылы Кыргыз өкмөтү тарабынан ушул Кыргыз Республикасында 2008-2012 жылдар аралыгында ветеринардык тармакты өнүктүрүүнүн стратегиясын бекитүү менен кабыл алынганда. Бул стратегиялык документти бекитүүгө негиз болуп, ошол 2007 жылы Кыргыз өкмөтү тарабынан эл аралык эпизоотиялык бюронун эксперттери чакырылган Кыргызстанга. Алардын алдына коюлган милдет ушул Кыргыз ветеринария системасынын эл аралык стандарттарга ылайык баалоо, андан кийин андан ары өнүгүүнүн жолун көргөзүү максатында чакырылган. Эл аралык стандарттарды, нормаларды эске алуу менен кантип өнүгүүнүн жолдорун да көргөзүшкөн. Мына ошол алар көргөзгөн жолдордун бири, башкача айтканда ошол стратегиялык документте көргөзүлгөн негизги багыттардын бири өлкөдө жеке ветеринардык практиканы жөнгө салуунун жаңы көз карандысыз өзүн өзү башкаруу системасында иш жүргүзгөн ветеринардык палата институтун киргизүү бул шарт деп белгиленген. Мына 2011 жылы Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги тарабынан ошол стратегиялык документти жүзүгө ашыруу максатында эл аралык донорлук уюмдардын колдоосу аркасында ушул ветеринардык палата институтун киргизүү боюнча чечим кабыл алынган. Ветеринардык палата өлкөдө жеке ветеринардык адистердин кесиптик иш аракетин жөнгө салуучу коммерциялык эмес уюм болуп эсептелет. Ал рынок мамилелеринин шартында жеке ветеринардык адистердин кесиптик иш аракеттерин жөнгө салууну камсыз кылуучу мамлекеттик башкаруу системасынын бир түрү. Ветеринардык палатанын табияты бул негизи бул ветеринардык статуардык орган институту, бул дүйнө жүзүндө көп жылдык мындай бай тажрыйбага ээ институтта ушул жеке ветеринардык тармагын жөнгө салуу боюнча бул 100 жылдан ашык ушул эволюциялык жол менен өнүккөн институт болуп эсептелет. Биздин тармакты жөнгө салуу бул эки жол менен жүргүзүлөт да. Биринчиси мамлекеттик жөнгө салуу, экинчиси өзүн өзү жөнгө салуу. Мамлекеттик жөнгө салуу бул тийиштүү ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу менен мамлекет тарабынан, тийиштүү органдар тарабынан ошол тармакты жөнгө салууга багытталат. Ал эми ички өзүн өзү жөнгө салуу бул уставтардын негизинде, этикалык кодекстердин негизинде бул ички жөнгө салуу процедурага жүрөт да. Бүгүнкү ааламдашуу мезгилиндеги рынок мамилелеринин шартында эл аралык байланыш түзбөй, өз алдынча өнүгүп кетүү жомок. Мындан улам Кыргызстан 1998 жылы Дүйнөлүк соода уюмунун жана эл аралык эпизоотиялык бюрого мүчө болуу менен эл аралык соода мейкиндигине чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Мал чарба азыктарын өндүрүүдө жеке ветеринардык адистердин ролу чоң. Ал адистердин иш аракетин жөнгө салуучу система жок болсо, өндүрүлгөн азыктарды эл аралык соодага алып чыгууга да жол берилбейт. Тактап айтканда, ветеринардык палатанын болуусу эл аралык соода мамилелерин жүргүзүүнүн негизги шарттарынын бири. Эл аралык эпизоотиялык бюро тарабынан мүчө өлкөлөрдүн ветеринардык системасын баалоочу усулдук аспап иштелип чыккан. Мында бир топ багыттар боюнча талдоо жүргүзүлөт. Эл аралык эпизоотиялык бюро кайсы багыттар боюнча талдоо жүргүзөт? Ветеринария тармагындагы улуттук мыйзамдын эл аралык талаптарга жооп берүүсү, ыйгарым укуктуу ветеринардык органдын структурасы, кадрдык дарамети, материалдык техникалык базасы, билимин өркүндөтүү системасы, эпизоотияга каршы иш-чараларды каржылоонун көлөмү, лабораториялардын кадрдык, материалдык техникалык каржылоо абалы, кадр даярдоо системасынын окутуу пландары, базасы эл аралык стандарттарга шайкеш келүүсү. Өлкөдө жеке ветеринардык адистердин кесиптик иш аракетин жөнгө салуучу өзүн өзү башкаруу принцибинде иш алып барган ветеринардык палатанын болуусу.
Ветеринардык кызматтын структурасы райондордун деңгээлине чейин гана. Айылдардын деңгээлинде ветеринардык врачтарды кармоого финансылык мүмкүнчүлүк чектелүү. Ал эми кызмат көрсөтүү жеке ветеринардык адистер тарабынан жүргүзүлөт. Аларды кесиптик жөнгө салуу системасы жок. Тактап айтканда, жеке ветеринардык адистердин сандык жана сапаттык маалыматы, үзгүлтүксүз билим өркүндөтүү системасы аксап келет. Ветеринардык палата Кыргызстан боюнча иштеген бүт ветеринардык врачтардын баарын тактап, иштегенин да, иштебегенин да тактап, аларга ушунчалык жардам берип, окутуп, тренингтерди өткөзүп, керектүү курал жабдыктар менен да камсыз кылып жатышты. Көп мындай пикир алмашуу, башка областтар менен ортосундагы ветеринардык врачтардын ортосунда жакшы мындай жолугушууларды түзүп берип атышат. Азыркы убакта ветеринардык палата АРИС, ФАО жана вет инспекция менен абдан тыгыз байланышта иштеп, жеке менчик ветеринардык врачтарга абдан чоң көңүл буруп атат. Мунун өзү дагы эле мындай мисалдарды келтирсек болот. Керек болсо Япония, Польшадагы келген биздин коллегалар менен чогуу жакшы ушундай практический иштерди жүргүзүп, алар менен пикир алмашып, алар менен опыт алмашуу иштерин ушу палата аркылуу болуп атат. Эл аралык тажрыйбага таянсак, жеке ветеринардык адистердин кесиптик иш-аракеттерин жөнгө салуу, ветеринардык практика жүргүзүүгө, тийиштүү минималдык кесиптик талаптарга жооп берген адистерге уруксаат берүү жана алар тарабынан кесиптик этикалык нормалардын сакталуусун камсыздоо аркылуу жеке ветеринардык адистердин кесиптик иш-аракеттерин жөнгө салат. Ветеринардык палатанын функционалдык милдеттери: адистердин минималдык кесиптик деңгээлин баалоо, минималдык кесиптик талаптарга жооп берген адистердин бирдиктүү республикалык реестрин түзүү жана жүргүзүү, кесиптик этиканын нормаларынын сакталуусун камсыздоо, өз ыйгарым укуктарынын чегинде мамлекеттик органдарга сунуштарды даярдоо. Вет палата тарабынан дагы алгылыктуу жумуштар жүргүзүлүп атат. Айылдын ичинде ушул ветеринардык адистердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу үчүн аларга бир нече жолу окуулар өткөрүлүп, анан эмеректер берилди. Ал эми кесиптик деңгээлди баалоо эки ыкма менен жүргүзүлөт. Биринчиси, эгерде ветеринардык адис жыл бою өз адистиги боюнча эмгектенсе, башкача айтканда бардык талаптарга жооп берсе, андай адис баштапкы этапта автоматтык түрдө катталат. Экинчиси, эгерде адис эч кандай мамлекеттик же башка коомдук иштерге аралашпай, өз алдынча ишкердүүлүк жүргүзөмүн десе, же болбосо кесипте иштебегенине 1 жылдан ашуун убак болгон болсо, кайрадан кесипке кайрылууну кааласа, ал адистер үчүн кесиптик деңгээлди баалоонун компьютердик түрү сунушталат. Адис өз жашаган аймактан эле тестирлөөгө катыша алат. Компьютердик тестирлөөнүн эки түрү болот. Биринчиси алдын ала тестирлөө. Мында адис программага чектөөсүз кирип, өзүнүн билим деңгээлин сынай алат. Эгерде тесттеги кайсы бир суроого туура эмес жооп берсе, программа ал суроонун туура жообун жана ал суроо боюнча материалдарды кайсыл булактардан алса болоорун көрсөтөт. Ал эми экинчиси экзамендик тест. Бул тестти адис өзү экзамен тапшырууга даярмын деп сезген учурда тапшыра алат. Адис кайсыл жерде болбосун ветеринардык палатанын борбордук компьютерине экзамен тапшыруу боюнча билдирүү жөнөтөт. Мында адис үчүн бир гана талап болот. Ал адистин өздүк электрондук дареги болууга тийиш. Ветеринардык палатанын адиси талапты алган соң экзамен тапшырууга уруксаат берет. Тесттин жыйынтыгы боюнча маалымат борбордук серверге жана адистин өздүк электрондук дарегине келип түшөт. Эгерде адис тесттеги 50 суроонун 75%-на же болбосо 37 суроосуна туура жооп берсе, анда тест ийгиликтүү тапшырылды деп эсептелет. Эгерде бул көрсөткүчтөн аз болсо, тесттен өтпөгөндүгү тууралуу маалымат келет. Экзамендик тестти жылына 2 жолу тапшырууга уруксаат берилет, кыш жана жай мезгилдеринде. Эгерде экзамендик тесттен өтпөй калса, 1 айдын ичинде кайрадан 2 жолу тапшырууга мүмкүнчүлүк берилет. Ал эми экзамендик тестти ийгиликтүү тапшырган адиске ветеринардык палатанын бирдиктүү республикалык реестринде катталгандыгы жөнүндө маалымат жөнөтүлөт. Каржы булагы болмоюнча иштин алдыга жылышы күмөн ойду жаратат. Андыктан көз карандысыз ветеринардык палата каржы булактарын кайдан алат деген суроо жаралат. Бул система бутуна туруп, өз алдынча иштеп кетүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөнгө чейин эл аралык донорлордун каржылоосунда болоору мерчемделген. Андан ары өзүн өзү каржылоо принцибинде иш алып барат. Ветеринардык палатаны түзүү менен бюджеттик ресурстук чыгымдар үнөмдөлүп, кесиптик тармакты башкарууга,
кесип ээлерин тартуу менен өлкөдө ветеринардык практиканы эл аралык талаптарга ылайык натыйжалуу башкаруу камсыздалат. Ветеринардык кызмат көрсөтүү рыногунда атаандаштыктын жаралуусу менен көрсөтүлүп жаткан ветеринардык кызматтын сапаты өсөт. Ошондой эле мал жана мал чарба азыктарын сырткы рынокко чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу менен өлкөнүн экспорттук потенциалы жогорулайт. Негизгиси ветеринария тармагындагы эл аралык шайкештикти камсыздоого жол ачылат.